Культурная организация — это школа. Сначала учитесь культуру, потом говорите. Сузак районундагы номер 16 Сайдилла Акбаров мектебинде окуучулардын ысык тамагына чогулган акчаны мугалимдер топтоп жатканы талаш жаратты. Ата-энелер ар жылы окуучулардын түшкү тамагы үчүн 1000 сомдон чогултуп келген. Быйылкы окуу жылында топтолгон каражатты ата-энелердин комитетине өткөрүп берүү маселеси жыйында талкууланып, ызы-чуу орун алды. Питанияга. Ата-эненин депутаттар жөнүндө сөз болуп атат. Кайсы депутаттар алар? Ушул жерде местный кеңештеги депутаттар Умарбеков, Шерзат, анан Мухаммад Юсуф, Ахмаров, наверное. Ошо алар эски родительский комитеттин мүчөлөрү экен да, оларды эл шайлаган экен, ата-энелер өздөрү шайлаган экен мурда, до меня, когда меня не было. Рызашев Рустамжан деген бар экен, өздөрү ошо мүчөлөр экен. Анан ошолор келип бизге уюштуруп берсеңиз, өзүбүз ошо комитеттер шайлап, акчаны бир родительге өткөрүп берелик дедилер. Өз атына эсеп ачып, акчаны чогулткан мектеп завучу Лола Маджирова ата-энелер комитети дайындалса, ишенимдүү кишиге топтолгон каражатты өткөрүп берүүгө даяр. Бирок мындай жоопкерчиликти алган ата-эне керектүү заттар менен убагында камсыздап турууга кепил болушу керек дейт. Ата-энелер тарабынан 500 миңге жакын каражат топтолуп, анын 200 миңдеги 2 айга коротулган. Учурда эсепте 300 миң сом бар экендиги айтылды. В субботу у нас было собрание. Ишемби күнү бизде ата-энелер чогулушу болду. Ага Шерзот Умарбеков, Рустам Ризашев жана Мухаммад Юсуф Акмаров катышты. Умарбеков бул каражатты Ахмадовдун эсебине которууну талап кылды. Мен бербейм дедим. Себеби мен аларга ишенбейм. Алар депутаттар жана буга кызыктар. А мага бул акчаларды сактоо керек, анткени бул каражат балдарды ысык тамак менен камсыздайт. Хранить деньги. Бирок ата-энелердин комитетинин курамына дагы нааразычылыктар бар. Анткени комитетте айылдык кеңештин депутаттары дагы мүчө. Мындан улам чогултулган каражат көз карандысыз тарапка берилип, тыкыр көзөмөлдөнүшү керектигин ата-энелер айтышат. Көпүрөклөр айтып атты, ошо топтолгон акчаны ошо депутаттарга берип, өздөрү контроль кылып, өзүбүз контроль кылып, өзүбүз иштетебиз деп айтышты. Ошонго биз против болдук bunga. Потому что директор не имеет права, тем более депутат никакое право не имеет на акчаны ишешке. Ошонго биз айттык, ошо родительский комитеттен кого-то надо собрать, собрание кылып, надо выбрать. Ошонго сөз аныманы берип туруп, акчаны ошо бир адам, чтобы ошонго отвечать кылып, кылыш керек да. Вот мы сразу айтабыз, чтобы еще раз вот комитетский собрание кылышып туруп, акчаны беришсин, чтобы вы знали, вот куда расход кетиятты. Энди ушу акча родительский комитетте туруш керек да, анан расходду алып келип туруп, ведомстволук көрсөтүш керек. Окуяга байланыштуу Сузак айылдык кеңештин депутаты Шерзат Умарбековдун аты дагы аталууда. Умарбеков окуя тууралуу мындай комментарий берди. Бизге бир мүчө шайлап беришти, ата-энелер общий жалпы. Акмар Мухаммад Юсуфту шайлап беришти. Эми азыр ошо соц тармактарда лилинтел ошого неме кылып атпайбы, бул депутат. Бул жерде эч кандай депутаттык жөнүндө сөз дагы болгон эмес. Сузак райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы ата-энелердин каражатына мектеп жетекчилиги жана мугалимдер аралашпашы керектигин белгилейт. Ошондой эле бул боюнча райондогу арыз түшкөнүн, эми текшерүү жүргүзүлөрүн кошумчалады. Bunun bardığın atelerden barın topluluğu alıp, tolku ateler gana kaçış gerek. Ateler gana çeçiş gerek. Mesela karajat kimde olur, kim toplayıp, ne olsun? Sebebi atelerden karajatı özü bul. Buğa жетекчилик, мектептин жетекчилиги, мектеп мугалимдери аралашпаш керек. Биз азыр атайын ошо боюнча кече Фейсбукка материал чыгып кетти, андан тышкары бизге арыз барды. Биз мыйзамдуу жол менен бүгүнкү күндө бир жагы текшеребиз, экинчи жагына бүт үйрөтүп, кандай болгон себеби жаңы директордун кандай жол менен маселени чечет, кантип акча топтош керек, ким аркылуу болуш керек, могу бүт бардыгын үйрөтүп, түшүндүрүп кетебиз бүгүн, Кудай буйрса. Окуучулардын түшкү тамагына мамлекет тарабынан 7 сом бөлүнөт. Мындан улам ата-энелердин кошумча каражаты менен бир окуучунун ысык тамагы 10 сомдон айланат. Сайдилла Акбаров мектебинде жалпысынан 810 балага түшкү тамак берилет. Сузак району боюнча ысык тамак берүүгө 56 мектеп өткөн. Анын ичинен 40 мектепте ата-энелер тарабынан кошумча каражат топтолот. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.